Саламатсыздарбы, урматтуу ID Production'ın көрермандары. Биз азыр Манас кинотеатрынын ичинде турабыз. Бүгүн дагы абдан сонун жаңылык болуп турат. Жаңы тасма чыкты. Өзүңүздөр көргөндөй, участковый инспектор Марат деген ушундай аталышта участковыйларга ылайык абдан сонун тасма жарык көрүп жатат. Бүгүн алгачкы босогосунда турат. Анда эмесе биз бул тасма эмне болуп тартылды, маңызы максатын билиш үчүн биринчи суроолорду даярдап келдик. Биз берүүгө өтө берсек. Негизи башкарууга биз мурда баары бир тууган жана Доски деген кино тасмада экинчи планда ойноп жүргөм. Ал жакта режиссер Максат Жумаев болчу. Мен ошол жерде көрүп жүрүп эле. Анан ошол кезде сунуштаган болчу да. Разбой тасмасын тарткантам ошол жака экинчи планда роль жаратып берди. Анан макул болуп, анан кийин сценарий жазылып эле чыгарылып калды. Анан ошол моментте Максбеке өзү айтып калды. Негизи Марат деген бул жашоодо болгон байке. Максат Жумаевдин өзүнүн бир тууган байкеси да. Анан кылган мындай кыймыл аракетиң, баскан турганың экөөңөр окшош экен. Ошону ойноп берсең жакшы болмок деди. Даярдана аласың деди. Мындай кастингде жок элечи, сразу сунушту да. Хорошо, ладно деп анан даярданып, разбойдо ошо бир роль жараткам. Андан кийин ошол эле персонажды участковый инспектор Маратта көрсөтөбүз деп ошол эле ойношко туура келди. Кайра эле сунуш түштү, макул болдум. Анткени негизи Максбек менен иштешкен комфортно, сон жагат. Негизи болот го, мисалы, жылдыз келишип. Максбек экөөбүз жылдыз келишкендиктен ушундай уже экинчи, үчүнчү тасмада иштешип жүрөбүз. Өтө жакшы. Бул негизи болгон окуянын негизинде тартылган тасма турбайбы? Жок, Марат бул болгон окуялардын негизинде тартылган. Бул бир эле окуя эмес. Бул деген участковый инспекторлордун жумушунда ар кандай случайлар болот экен, ошолор чогулуп туруп бир киного көркөмдөп туруп чыгаргандагы кино. Бардыгы болгон окуя эмес. Разбой болгон окуя. Мындай бир история да. Өтө жакшы. Негизи трейлерди биз көргөндө ал жакта мындай кооптуучулар абдан көп экен. Анан ошол жерлерди өзүңүз аткардыңызбы же каскадер жалдадыңарбы? Жанагы секирип, негизи ал жерде дублер болду. Машина өскөн жери бар. Ал жерде аны дублерсиз ойногуш кыйын негизи. Аны билген эле киши кыла алса, жанагы чымчык сойсо да касап сойсун дегенде билген эле киши кылган туура болду. Бирок жанагы секирген жерлер, погонядагы мушташкан жерлер аны өзүм эле ойнодум. Өтө жакшы. Негизи сиз өзүңүз багы окшошмун деп калдыңыз да. Анан сиз өзүңүз багы милиция кызматкеринде иштейсизби? Кесибиңиз кантип? Мен кесибим боюнча мен медакадемияда окугам. Актёрчулукка эч кандай жешим жок. Просто мурда КВНде ойноп калдык. Ал жакта ойноп жүрүп, анан рекламный роликтерди, вайндар тартып жүрүп, ал жерде ошо бир актёрчулук, чөйрөчүлүк бир аз да болсо бир калыптанды окшойт да. Анан ошондон кийин уже кинолорго чакыра баштады. Бул биринчи жалгыз главный ролях ошо биринчи жолу болуп атат да. Ага чейин мындай второй планда ойноп келгем. Өтө жакшы. КВНде кайсы командада? КВНде тамашада ойногом. УКГ номер 5. Азимхан Арахатов тааныш болушуңар керек, жана Келингелгенский деген досум. Ошол менен бир командада ойногом. Шумкар параллельный команда. Азыр болсо Шумкар менен чогуу жүрөбүз, иштеп жүрөбүз. Өтө жакшы. Бар болуңуздар, ишиңизге ийгилик. Сизди ар дайым ушул тасмалардын жалаң гана башкы ролунда көргүбүз келет. Кинонун атын ошол жакта милиция кызматкерлериндеги участковый инспекторлордун кичине даражасы, ошолорго болгон ишенимдүү
кичине болсо да өйдө көтөргөндө ушуларды койдук. Өтө жакшы. Негизи кино тартаарда актерлорду кантип кандай критерийлер менен тандап аласыздар? Эми сценарий жазылат, сценарийден читкада ошол кастинг директор да катышат, сценарист, авторская группа баары катышат. Анан кастинг директор ар кандай эмелерди предлагать этет. Мисалы үчүн бир образга 2-3 актердончу, анан ошонун арасынан өзүбүз тандап алабыз, ошо лайыктуусун. Өтө жакшы. Бул тасманын биз разбой тасманын уландысы деп айтсак болобу? Жок, уландыс эмес. Разбойго эч тиешеси жок. Бирок ошо разбойдогу Марат деген персонаждын персонажы ушул участковый инспектор Маратта тартылган. Жакшы. Өзүңүз негизи кандай жанрда тасмаларды көп көрөсүз? Эми көп эле жанрда көрөбүз. Көбүнчө ошо басым ошо криминальная драма, боевик, ошондой сыяктуу кино. Өтө жакшы. Зарубежный тасмалардан кайсы тасманы элге сунуштайсыз? Эми сунуштаганда мен баягы мировой рейтингде турган эле кинолор, Зеленая миля, Побег из Шоушенка деген сыяктуу. Кызматкер болуп, адамды сыйлаймын. Мамлекеттик жана кызматка сырды сактаймын. Астыңыздардан өтүп коюн экен. Таанышканча чай ичип берейин деп. Аз да болсо көп деп атабыздар. Ушундан башташ керек эле. Хасан аке, 25 томдон бир эже келди. Кызым жоголуп кетти. Карап кошту. Саламатсыздарбы? Кезек Instagram жылдыздарына келип жетти. Медер. Ассаламу алейкум бардыңыздарга. Мирай. Атыңыз эмне? Атым Мирай, саламатсыздарбы? Мирайды таанысаар керек Жана коронавирус айтып койчу. Бизде. Өтө жакшы. Медер, Мирай, айтсаңар, азыркы участковый тасмасында эмнени күтүп турасыздар? Кандай болот деген ойдо болуп атасыздарчы? Бул участковыйдан мен деген азыркы көрүп аткан бул эмне десем, бул жашоодо болуп аткан нерсени чагылыштырган деп ойлойм. Ар бир негизи тартылганда ар бир кино жашоодон алынат го. Негизи азыр биз милиция кызматкерлерин сыйлаш үчүн ошо милиция жөнүндө бир кылмышкерди кармайт го деп ойлоп атам. Бир жакшы нерсени күтүп атам. Кандай болот азыр? Кино аябай сонун болот деп мен дездеме кошулам. Анткени биз бул кино аябай сонун болгондуктан биз чакыруу жок эле, мындай эч ким чакырбаса да өзү эле келдик да, анткени кино аябай деген сонун болот. Кээ бир кино чакырса дагы мисалы убакыт жок болуп калат да, буга атайын убакыт таап анан келдик. Көрөлү. Сиздердин бирөөңүздөр тартылып эле тасмага? Мен тартылгам, жаңы классташым деген жакында жаңы кино чыгат, Кудай буйруса, жаңы классташым. Ошол жака тартылдык, Кудай буйруса. Эми бул карындашым Кудай буйруса, Азамат Исманов байкебиз чебер репортажга буну чакырып, Кудай буйруса, буну тартат. Бизде деп. Өтө жакшы, өтө жакшы. Эмне главный роль бочу? Меники же биякпы? Меники главный роль, ошо главный ролго жакыныраак. Экинчи планда. Ооба. Главный роль? Буюрса Азамат Исмаилов байкебиз чакырды, главный роль ойноп берген. Буюрса ойнойм. Өтө жакшы. Канчадасыз? 15 жаштамын. 15 жашында главный ролду аткарып аткан бул абдан чоң ийгилик. Дагы бир суроо болсун. Өзүңүздөр негизи кандай жанрда тасмаларды жакшы көрөсүңөр? Тасма. Мен деген негизи көбүнчө көп серьезный фильмге деле басым жасабайм. Негизи өзүм юмор тарапта жүргөндүктөн ушундай юморский эмелерди, кинолорду аябай көп көрөм. Ошол кинолор мага жагат. Аткарган Комедия жанры. Комедияны аткарганда жагат өзүмө. Ошол дагы мен көргөнгө өзүм эме энергия алам да ошондончу. Зарубежный тасмалардан биздин аудиторияга кайсы тасманы сунуштайсыз? Комедия деп калдыңыздар? Комедия күрөшчү сунуштайм. Күрөш аябай жакшы болуп тур, анткени буда көпчү комедиябы? Комедиядан мага жаккан бул жерден эме комедия же айырмасы жок мындай. Малыш же болбосо аяш. Малыш же болбосо аяш. Аягы шыйдан биткендер. Эме кыргыз тасмалардан. Кыргыз Аяш. Ооба, аяш же малыш экөөбүз. Ооба. Сиздики? Мен кыргыздар кайсы кинону тартса, ошол кинолорду жакшы көрөм. Юмористический же жаңы бүтүн эле жакшы көрөм.
мисалы биз мурунда күрөш киного барып келдик, бизге аябай жакты. Ушу күрөш азыр любимчигим. Жакшы, негизи зарубежный актерлордон кимдин талантына баа бересиңер? Зарубежный кыргыздарданбы? Же мен андай эми кинолорду көп көрбөйм. Толунча. Албетте, ооба. Жекчан жагат, ооба, аны көрөм. Дагы башка актерлордун азыр меми келбей атат. Мен камерадан сүрөтүнүп атамбы же кандай? Өтө жакшы сиздики. Кыргыздар эле жагат. Көбүнчө корейскийлерди. Жок, андайларын жок. Корейскийлерди көрбөйм. Корейский жаманбы? Билбейм, жакшы, жаман деп айтпайм, бирок кыргыздардын эле киносу жагат мага. Кыргыздардын киносу деп калдыңыз, ошол кайсыл кыргыз актерунун талантынан баа бересиз да? Азыркы учурда актерлордон. Динка бар го, Аяштагы главная роль. Ушуну аябай баалайм, ушу актриса аябай жагат. Мырзалардан мага Нуркул Адылбеков жана Аскар Сулайманов. Өтө жакшы, өтө жакшы. Сиздер да ошол кыргыз кино индустриясындагы өзүңүздөр айткандай мыкты актер болушуңузду чындыктан каалаймын. Чоң рахмат сиздерге. Саламатсыздарбы? Мен жанымда театр жана кино актері Өмөрбек мырза турат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ассалам алейкум. Ушул тасмада эмнени күтүп турасыз азыр? Пока билбейм. Эми ар бир тасманын өзүнүн таалим тарбиясы болот го, балким ошондой бир жакшы багыттагы тасма болуш керек деп турам. Өтө жакшы. Сиз ба театр актёрусуз, анан кино актёрусуз, айта кетсеңиз, актёрго кайсы жакта кыйынчылык жаратат негизи аткаргандачы? Театрда же кинодо? Эки тараптан эле бирдей кыйынчылык жаратат деп ойлойм. Адам баягы бир көзү жок болсо бир көзү менен чала көрүп калат го. Ошондой эле эки тарап тең, биздин эки көзүбүздөй деп ойлойм. Анткени кинонун дагы өзүнүн кыйынчылыгы бар, театрдын дагы өзүнүн кыйынчылыгы бар. Жакшы, сиз өзүңүз кастингге барасызбы же сизге режиссерлор өздөрү келишеби? Кастингге барам. Албетте, сөзсүз азыр пробасыз болбой калган. Сөзсүз түрдө видео проба болот. Ошол видео пробадан өтүп андан кийин тасмага тартылуу таласына анан чыгабыз. Бул суроонун берген себеби бар. Себеп дегенде мен каналымда ошол жаңыдан актерскийди, чеберчиликти баштап келаткан, ушул жолго жаңыдан кадам таштап келаткан улан кыздар көрүшөт. Аларга бир өзүңүздүн агалык насаатыңызды айта кетиңиз. Мисалы үчүн эмне кылыш керек? Окуш керек. Биринчи кезекте окуш керек деп эле айтам. Өтө жакшы. Бар болуңуз. Рахмат. Дагы бир жолу рахмат айталы туугандар. Ушул жамгырда, ушул эртаган кылган пробкада келгениңиздерге рахмат дагы бир жолу. Эми кинотеатр эртерээк кинону баштагыла эч кимди күттүрбөгүлө болот. Андыктан бир катык кол чабуулар менен Асман Продакшн студиянын мараптуу тастарын баштайлы. Катык кол чабуулар. Ошо калгандары шүгүр. Тынчылар. Гүлөйдө. Сиздин жармаңыз как всегда мощный да. Ассалаумалейкум. Кандай жакшысыңыз? Сен жардам керек болду. Hurmatlı konuklar, bu tasmadayın güldüre olayısındır ama sizden başlayasınız. Özüm görevimde siz öyle. Hem bu tasmanı sizlerge çağa turganday kılıp hareket kılgan Asman Production'ın жалпы жаматын бисмилlah деп анын башында турган режиссер, сценарист Максат Жумаев агам баштаган жалпы кинонун жараткандарын сахнага катыра кол чабуулар менен чакыралы.
фильмдин диктатарына алтын сар сөзү келе албай калды. Саммитке байланыштуу кечирип калдык деп да. Ошон үчүн министрдин атынан кечирим сурайт жерден. Ana bu özümüzde böyle bir film konuları böyle meseleleri çağırırsa bir şeyi insan materyallerini şu insan hizmet ediyor handayken bir şey yok olmuştu bir şey tanıtası desek de olur. Bu çağırırken bunday sargalık mahalleye yakşı film oldu. Bu da buyursa bu da film çoğunda şirokey formatdagi prokatga chiqsa dagı o'zining bahosini olar. Bugun shu o'tirgan shu ko'rishlarning film bo'lgan ko'zqarashlar reaksiyasini bayqatam, shu bardan bunday kerakli film o'xshaydi. Өзгөчө ушул максат менен көптөн бери иштейт, канча деген фильмдерди тартты, ушундай актуальный темада көп тартат. Кыргыз искусствосы, экшн деп коет, боевиктерди ушинтип жаңыдан өстүрүп келаткан жигит, жол шыдыр болсун, өмүрү узун болсун, дагы чоң фильмдерди Голливудка чейин жеткизген. Чоң рахмат. Эми бул тасмада өзгөчө кызыктуу кадрлар көрдүк, астынан өйдө дегендей жаңы кадрлар көрдүк. Ошол кадрлар оператор Автандир мырзага таандык. Сизди чакыралы. Кел Автандир. Келип ушуну колдоп бергениңизге чоң рахмат. Мастай сизге чоң рахмат. Бул кинода эми действительно чоң эмгек кылдык. Ар бир адам уктабай күнү-түнү аракетин кылышты да. Ушул командага терең таазим. Assalamu alaikum hormatly Kırgız kino suyucuları, hormatly dostlar, tuğanlar, baykiler, ejekler, barыңыздарга терең ынаачылык бүгүн келип Марат тасмасынын жабык көрсөтүүсүн менен чогуу көргөнүңүздөргө пробкага жаанга карабай анан бул тасма мен үчүн эсте каларлык тасма болду, аябай душевный болду, съемкада аябай негизи съемкаларда ар кандай ситуациялар болот, мындай кыйынчылыктар болот. Бул съемкада эч кандай кыйынчылык болгон жок. Хаммасы эле баштан сонун өткөрүп өттү да. Анан аябай толкунанып атам чынында. Анткени бул баштан аяк башка ролду аткарыш аябай чоң ответственность. Ошого ишенген Масат Жумаев байкебизге терең ыраазычылык. Анан ушул тасманын артында иштеген бардык ушул командага актер байкелерге, бул жакта Мукалай Кенежеке, бул жакта Руслан байкелерге, бул жакта актрисалар баарына терең ыраазычылык. Анткени площадкада ойноп атканда поправка болот, бул жагы мындай кылып койсоң болот, бул жагы мындай кылып койсоң болот. Эми персональный актер болгондон кийин ошондой поправкалар керек болду. Ушул нерселерди доктурлап турган байкелерге, эжекелериме терең ыраазычылык. Деги эле бул жерде турган бардык жигиттин, кыздардын бирөөсү болбосо да бул кино жаралбайт болчу. Бардыгынын эмгеги чоң. Терең ыраазычылык. Биз азыр эле участковый тасмасын көрүп чыктык. Аны эмесе биздин көрүүчүлөрдүн эмоциясын кандай болду? Өздөрү айтып берсин, Кандай болду? Саламатсыздарбы? Кино тасмасы аябай кызыктуу болуптур. Бизде көптөн бери мындай кызыктуу кинолор көптөн бери чалек болчу. Аз болгону менен бирок аябай айтсам качественно тартышыптыр. Көп моментте ушул буу деп ойлосоң жок, башка поворот событий башка жакка бурулуп кетет. Ушу кино аябай жакты. Составта актерлор да аябай жакшы экен, жакшы тандашыптыр. Рахмат. Жакшы, сиздин оюңуз? Мага абдан жакты. Были моменты, когда мен коркуп көзүмдү жумуп аттым да, особенно когда убивали. Анткени аны эле корком, бирок мага аябай жакты. Мага өттү. Оюңузду айта кетиңиз. Тасма чындыгында сонун болуптур. Бир гана эмоциялар эле маңыздуу болуптур чындыгында. Бизге жакты. Ооба, биз албетте сиздерге сунуш беребиз. Тасма өтө кызыктуу болду. Дагы бир суроо бере кетейин. Өзүңүздөр кандай жанрда тасма көрөсүздөр негизи? Ошо азыркы биздин жаңы участковый инспектор Марат сыяктуу ушундай жанрлар аябай кирет. Ужастик,
триллерлер милициялардын кызматкерлери жагат, ушундай сыяктуу жанрда кинолор аябай жагат өзү эле. Ушул кино тасмасы аябай прям өзүмө прям жанр боюнча чапчак келди да өзүмөчү. Ошо кыргыз индустриясы. Киного баягы жүрөк оорук жандар келсинби же келбей эле койсун. Аны уже көтөрө алгандар келбесе. Көтөрө алгандар коркунучтуу сценалар аябай көп экен. Бычактуу сценалар аябай эме кылып тартышыптыр, күчтүү качыптыр. Кыздар кайсы жанрда фильмдерди көп көрөт негизи? Негизи көбүнчө ыйлагандар көрөт го, драмаларды. Ошо бирок мен тигинди эле мындай эле көрө берем. Ошо. Өтө жакшы. Мына өздөрү мына көрүп чыгып силерге айтып берди кандай болгонун. Эми биз мактаганды гана билебиз. Себеп дегенде биздин облустун жалаң гана жакшы гана сөздөр чыгат. Ошон үчүн баардык кино жакшы. Биз эч качан киного сын айта албайбыз. Себеп дегенде ар бир тасманын артында чоңдогон көптөгөн эмгектер турат. Ошон үчүн урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр келип көрүңүздөр. Тасма өтө мыкты деңгээлде тартылды чындыгында. Ушуну менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Эржан Орунбаев болду. Кийинки берүүлөрдө жолугушканча саламатта калыңыздар.